бүгүн өкмөт барбай атат. Айтыңызчы, мисалы, бүгүнкү күндө да ушул жагдайды эске ала турган болсок, баягы чыгаша кирешелерди эске ала турган болсок, жана 41 лицензия боюнча сиз өзүңүз белгилеп өтпөдүңүзбү? Айрым сиздин кесиптештериңиздин арасында асты 12, дагы бири 15тен лицензияны кармап жүргөн эл өкүлдөрү бар экен да. Бул өзү мындай нормалдуу эле көрүнүшпү же буга дагы бир өзгөртүү керекпи? Бул мен ойлойм нормалдуу көрүнүш эмес. Ушул биздин мамлекет. Бул боюнча маалыматыңыз бар чыгар, ушундай. Мен ким экенин билбейм. Сиз билсеңиз айтып койсоңуз. Мисалы, Азамат Арапбаевдин 12 лицензиясы бар экен, дагы башка бир топ депутаттардын ысымдары жүрөт. Эми мен билем, бир мезгилде ушул 300 сомго алып 5 миллион долларга сатам деп жүргөндөрүн биз укканбыз да, ошол кен байлыктарды. Бул өзү негизи Кыргызстан элинин байлыгы болгондон кийин мындайларды токтотуш керек. Анан өзгөчө депутатка бул туура эмес деп ойлойм. Депутат эгер иштебеген лицензиясы болсо, аны тапшырып бериш керек. Себеби мыйзам чыгаруу менен бизнес кылган бул болбойт. Анан бул оор кесип деп койсок болот, бул жоопкерчилиги бар. Себеби сен депутат болуп турганга кандайдыр бизнеске өзгөчө мындай бир башка бир брендти алып кирип, бир нерсени ачып жардам берсең, бул башка маселе. Бул сен налогун төлөйсүң, жумуш орунду. Ал эми Кыргызстандын ичиндеги кен байлыктарга аралашкан мен оюмча туура эмес.